Амансыздарбы ағайын туғандар. Бұл жолы қайрадан белгілі жазуучу Аман Саспаевтың шығармалары менен тааныштырууну улантып, туған әңгемесін угууга алып чыгабыз. Туған жөнүндөгү түшүнүк азыр биринде терең, биринде тайыз. Кээ бирөөлөрдүн туған жөнүндөгү түшүнүгү мүлдө жок. Кантсе дагы бизде тугандарын кадырлап, бир ирет ичке тарта билет. Белгілі ченеми менен ысыгына күйүп, суугуна тоңот. Бул биздин элдин эзелтен бери келе жаткан жөрөлгөсү. Бирок ар кандай ыйык жөрөлгөлөр да коомдук өнүгүү баскычтарына байланыштуу шарттуу өмүр сүрөт эмеспи? Буга эч кандай күч жолдоо боло да албайт. Кызыл Октябрь совхозунда курама эл жашайт. Алардын кээ бирлери турмушун оңоп алган соң эле тууган издөөгө киришет. Көбүнчө колунда бар кезде туғандары менен алыстан катташып туруу анын муукумун кандыра албайт. Кайра эбак уктап калган туугандык сезимин ойготуп, өздөрүн убарага салат. Мына ушундай бир окуя жаш механизатор Эрмектин башына түштү. Анын туган жөнүндөгү түшүнүгү кагаздан да жука болчу. Ал тугансыз жашоо мүмкүн экенин өз турмушунда далилдеп жүргөнүн билүүчү эмес. Анын тугандары алыста жашачу. Кандайдыр бир себеп менен bir кездери Эрмектин атасы Керимбек туғандарына таарынып көчө качкан. Түгүл Эрмектин өзү да башка жакта төрөлүп, Кызыл Октябрга Балтыр бешик кезинде келген. Ошон үчүн ага ким эле болсо бир туугандай көрүнчү. Маркум Керимбек жашыраак кезинде дүйнөдөн кайтып, сен эчтемени байкабай калдың дешет. Эрмек өз эли жөнүндө сөздөрдү уга отуруп, жаш болсо да колунан келген сый-урматын көрсөтүп, туугандарын жолго салуучу. Алар канчалык таасирдүү сөз таап айтпасын, бул жерде жакшы жашап жаткандыктан ал сөздөргө муюучу эмес. Бир күнү ойлонбогон жерден анын ичине чок түштү. Эгер жеңил желпирээк киши болсо, күйбөгөн жери гүл болуп калмак. Күздүк айдоо башталып калган. Бир нече жылдан бери Эрмек ээлеп жүргөн жакшы тракторго бригадир болуп, 2 жолу өзүнүн жээнин бекитти. Ал эми бир айдаса, алда нече бузула турган эски тракторду Эрмекке беришти. Бул трактор менен иш дарбыбайт, киреше да аз болот. Эмне үчүн бригадир минтип койду? Анткени ал өзүнүн жээнинин кирешеси арбын болушун каалады. Эрмек болсо бул жерде эч кимдин таяке жээни эмес. Мен бул трактор менен иштей албайм деп кесе айтты Эрмек бригадирге. Мен иштеп жүргөн тракторумду жээниңе кандай чалып бересиң? Бригадир андан бетер ичин күйгүзөйүн дегенсип. Бул менин ишим эмес, зав ферма билет деди дагы ары бастырып кетти. Ал Эрмекке иштин себебин аныктап айтып берүүгө дагы эрине дөңдөндү. Эрмек ферманы жолуктурду дагы бурк этти. Эски тракторду айдабайм. Белгилеп койгондон кийин иште, деди ферма башчысы. Жакшы тракторда ар ким эле иштей алат. Мыкты механизатор деп ишенгендиктен атайын ошол тракторду сага бердик. Бара кой. Ферма дагы башка жумуштарга айланып ары карап кетти. Иштей албайм деди дагы. Эрмек колун шилтеп коюп үйүн көздөй тартты. Мыкты имишмин, ачууланып келе жатты ал. Көңүлдү алуу үчүн ар ким бир сөз таба коет дагы. Менин тракторумду бригадир башка кишиге карматып туруп тартып берип жатпайбы? Болгондо да өзүнүн жээнине. Ушинтсе да Эрмек эртеси белгиленген тракторго барууга бел байлады. Ал кечке чейин кроватында намыстанып жатып, ошол чечимге келди. Ишти таштап коюуга болбойт. Болушунча жүргүзүү керек. Баары бир мен айдай албаган жерди өздөрү айдайт деген ойго келди ал. Ал ишке да киришти. Тракторист болуп мынчалык жапа чекпегендир. Кышында туш келди бирөө сапатсыз ремонттолгон трактор жайлы-жайлата бузула түзөлө жүрүп, Эрмектин колуна күзүндө өттү. Ал күздүк айдоо бүткөнчө трактордун астында жата калып, үстүнө өбөктөй калып, оңдоо менен алек болду. Чынын айтканда иш деле арбыган жок. Асыресе ал тажаган минуталарында тракторго жакындаса болду. Өзүн кимдир бирөөлөрдүн кордогону эсине кылт эте түшө калчу дагы тракторду жек көрүп, ичинен сөгүнүп алуучу. Эгер ушул жаман трактор болбосо, мынчалык жапа чекпес элем деген ойдо өкүнөт. Механизатор болуп иштегенден бери ал дала эле жолу
Бригадир менен ферма башчысынан тил уккан. Анын баарын капарына да алган эмес. Анткени башчылардын кээде ишке байланыштуу оолугуп кетмеси мурдатан эле көндүмүш. Чала чарпы болсо дагы кылмыш моюнга түшүп турганда ар ким эле башчылардын тилин укмаксанга салат да ага ирэнжибейт. Эрмектин башына түшкөн иш эгер ал ушул совхоздо жок болсо болбой коюучу да иш эмес. Акыры бир механизатор бузук трактор менен ондогон күн алып урушуп, Эрмектин көргөнүн көрмөк. Ушуларды ал биле турса дагы кандайдыр башчылардын жиктеп койгонсуган иши көкүрөгүнө каткан бирдемени пайда кылды. Бул мен эскире баштаганымдагы, чоңойгонумдагы турмуштук шарттарды баягы эле жаштыгым боюнча ойлоп, кесип бычып киргенимдедир. Мүмкүн иш табыгы ушундай болууга тийиш чыгар, деп ал алтын акылына келе калган жок. Акыл деген чөнтөккө салып жүрүп, керек кезинде сууруп чыгуучу буюм эмес да. Өмүр жолунда акылды сезим бийлеп кетүүчү учурлар сансыз эмеспи. Күзгү айдоо аяктады. Араңжан тракторун капиталдык ремонтко жолдоп, Эрмек өзүн жеңил сезди. Директор анын кыйналганын эске алып, быйыл жаңы сатып алмакчы болгон ДТны ага берүүнү чечти. Буга Эрмек абдан кубанды. Ал кубанганынан бригадирдин жээнин колдогонун, бузук тракторда жапа чеккенин эсинен чыгарып да таштады. Анда ушунчалык ак көңүлдүүлүк бар эле. Алиде келелек трактору жөнүндө таттуу ойлорго чөмүлүп, аарчып тазалап, убагында майлап, жакшы күтүм менен кеминде 5 жыл ремонтсуз иштетем деп досторуна мактанчу болду. Жаңы трактор колуна тийгенден кийин эч кимге да анын бурамасын карматмак эмес. Анткени трактор анын эмгек сиңирүүдөгү, өзүнүн күн көрүүсүндөгү куралы да. Эрмектин мыктылыгын эл ошондо көрөт. Көзгө карбалас жумуш аяктаары менен эле элде той аш башталат. Эрмектин аталаш туугандары дагы той берип, алыстан чакырык кагаз жолдоду. Катты колуна алып, Эрмек келинчеги менен кеңешти. Былтырда той беришип, бара албай калдык. Быйыл барбаса коят, деди келинчеги. Тууган деген ушул. Жаман жакшы даганы. Анда барса баралы, керек жарагын камда? Аркы таекеге дагы бара келебизби деп сурады келинчеги. Аларды дагы көрүп коюш керек. Мынча барган соң аларга кезикпей кетсек уят болор. Анда аларга дагы бирдеме дайында. Куру бармак белек. Сандыктагы 30 метр болдун 20-сын алалы, 200 сомдой акча алалы, деди келинчеги барганга жараша. Мейлиң, сен кыргызчылык, тууганчылыкты менден жакшы билет эмессиңби? Келинчеги экөө өз алдынча камданып алган соң, жалпы туугандары бир аралап кайтуу максатында 200 чакырымдан ашуун жол илгерки ата конушуна келишти. Туугандары аларды тик туруп күтүп алды. Эс тартат деген ушул, эл издейт деген ушул дешип, сакалдуудан көкүлдүүгө чейин буларга ыраазы болушту. Бир күндө 2-3 киши конокко чакырып, ыза аттап сыйлашты. Карыялар маркум Керимбек жөнүндө сөз козгоп, баланын көөнүн эргитишти. Шарактаган жеңелери биздин уул дешип, рюмкаларды шыңгырата кагыштырып жатты. Мына ушунун өзү жарык дүйнөдө тууганчылыктын өмүр сүрүп турушу кол жетпеген бир сыймык өңдөндү. Эрмек Кызыл Октябрда жүргөнүндө өзүн мынчалык кадырлуумун деп ойлогон эмес. Көрсө анын кадыр баркы алыскы бир жерде катылып жаткан тура. Адам ушундай кадырлуу, барктуу жашашы керек эле. Эрмек таекесиникинде дагы беркилерден кем сый көргөн жок. Сый жагынан биздин эл жанды эритип жиберет эмеспи? Алар туугандарында 6 күн турду. Ушул кыска мөөнөт ичинде ал алдан иче коргушундай балкып, көзүнө жаш алды. Кетээр күнү болсо, сакалдуулар жыйналып Эрмекке кеңеш беришти. Балам, эрден кеттиби, же элден кеттиби? Маркум атаң жакшы эле киши болчу. Туугандар арасында чыр чатак боло берет. Керимбектен бизге таарынып көчкөнү рас. Ал кезде сен төрөлө элек болчусуң. Эми чоңоюп азамат болгонуңда бизди издеп келипсиң. Сага чоң рахмат. Жан бар жерде каза бар. Бирөө өлсө төртөө чыгып көммөк бар. Артынан өкүрүп узатаары болгон жакшы. Азыр бардык эле жер бирдей. Туулган жеринде дейт илгеркилер. Балам, акылың бизден кем эмес. Туугандарыңа көчүп келүүгө кандайсың?
Эрмекте мындай ой жок болчу. Карылар арасында сый көрө отуруп, бул сөздөрдү уккандан кийин анын бул жөнүндө ойлонушу зарыл болду. Балам, көчүп келүү оңой иш. Машина алып барабыз дагы көчүрүп келе коебуз. Бирок өз акылыңа салып, ар жак бер жагын салмактап, бир жагына өтүүң кыйыныраак. Биз азыр эле жооп бере кой дебейбиз, акылдаш. Эгер келүүнү кааласаң, бизге кабар кыл, деди аталаш тууганы. Макул, деди Эрмек жаагын таяна ойлонуп отуруп. Өзүм да ойлонуп көрөйүн. Биз тиги жерде дагы жакшы жашап жатабыз. Бул жерде үй маселеси кандай болор экен? Ал жагынан камсынаба, деди аталаш тууганы Жаманкул деген карыя. Бизде азыр 2 короо жай бар. Уулум мал багып базда турат. Мында келип үй салып алгыча биздин үйдө тура бер. 2 баш кишини оордомок билем. Ал ушул убадасынан кийин тегеретип отурган карыяларды карады. Алыстан келген жалгыз жарым тууганды күтүп аларыма, силердин да көзүңөр жетет эмеспи дегиси келди. Эрмек кетээринде ушул Жаманкулдун үйүнөн узады. Жаманкулдун уулу Жусуй совхоздо чабан болуп иштечү. Ал экөөнү автобус токтоочу жерге узатып келе жатты. Көчүп келүү жөнүндө сөз козгоп, Эрмек агасынын пикирин уккусу келди. Мен келсем, жаңы трактор алып бере аласыңарбы? Деп сурады Эрмек бет ачаар иретинде. Сага кайсы жерде болсо дагы жумуш табылат деп көңүлсүз жооп берди Жусуй. Трактористтер көп тапса керек мында. Ишине жараша, менин келишимди бул каалабайбы деп ойлогон Эрмек кесе суроо берди. Теги менин көчүп келгеним жакшыбы же ошол жерде жүрө бергеним жакшыбы? Мен буга жооп айта албаймын. Анткени каерде болсоң да иштеп өз турмушуңду өзүң оңдойсуң. Эрмектин жакындары тууганды билбейт. Кара мүртөздешип, Жусуйду жаман көрө турганын байкап калган. Расында бул туугандын кадыр кымбатын түшүнбөсө керек. Мендей болуп алыстан келип сый көрсө, баркталса ошондо тууган жөнүндө түшүнүк алат. Бир жерде узак жылдар бирге жашаган туугандардын бири-бирине болгон кымбаты канчалык деп ойлоду Эрмек. Автобуска отурушкан соң кат жазып, амандыгыңды билгизип тур, деди Эрмектин колун кыскан агасы. Анан кош болса дагы жакшы баргыла деп Эрмектин келинчегине карап койду да автобустан түшүп калды. Эрмек Кызыл Октябрга көңүлдүү келди. Туугандары белек кылган даамдарын берип, жолдошторун сыйлады. Өзүн кандай күтүп алганын айтып, жалгыз эмес экенин билдиргиси да келди. Сөз арасында Эрмектин ачуусу келсе, көчүп да кетет деп тамаша аралаштырып сокту. Бригадир менен ферма башчысы жолукканда манчыркамыш болуп өзүн көрсөтө сүйлөдү. Жаңы тракторуңар эмдигиче келбептир. Келтириш керек да. Жаңы трактор бербесиңер, менден ажырады дей бергиле. Эрмек мыкты трактористтерден эле. Кээде анын артык ооз сөзү кечиримдүү. Башчылар механизаторларды иштете билиши зарыл. Ал үчүн механизатордун ылайыктуу кээ бир талаптарын канааттандырып, рухий жагынан дагы колго алуу керектигин ферма жакшы билет. Анын үстүнө Эрмекте туугандары абдан желпинтип жибергенин байкап, бир жака кеткиң келеби? Ушул жер эле жакшы. Азыркы кезде тууган деген эмне? Бир эле чөгүн чай, деди ферма башчысы. Күзүндө көргөн күндү каалабайм, деди Эрмек көңүлсүз туруп. Жалгыз жарым сынтып, басмырлантып кетмеңер бар экенин билген эмесмин мурда. Эрмек, сени ини катарында жакшы көрөм, ферма башчысы жүрөгүнөн чыгарып сүйлөдү. Сен жакшы жумушчусуң. Күзүндө ал трактор сага берилбеген болсо, ондогон гектар жер айдалбай калат эле. Биз атайын сага ишенип бергенбиз. Мындай ешкандай тууганчылык болгон жок. Ал жумуш талабы. Мен жээнимен сени артык көрөм, деди бригадир сөзгө аралашып. Анын жалкоолонуп калмагы бар. Эгер ага сен айдаган тракторду берсек, ишти арбыта албайт болчубуз. Эрмек жүйөлүү айтылган жылуу сөздөр алдында ичинен бошоп турса да, бирден макул боло койгон жок. Жаңы трактор сөзсүз ага берилет. Бул Михаил Ивановичтин өз пикири. Биз тракторду ишке сала алган кишиге гана беребиз. Деген менен Эрмектин оюнда жок нерсе оюна түшүп, кыйкым тапкыч болуп калды. Мунун себеби туугандарынын сый урматы барктап күтүшүнөн башка эч нерсе эмес эле.
Ал олку-солку ойго берилип калган бардык кишилер өңдөлө бирде Кызыл Октябрда калууну ойлосо, бирде туугандарына көчүп кетүүнү ойлоп, ыргылжың боло берди. Акыры ал бир күнү өзүнүн досторуна акыл салып, кеңешүүгө мажбур болду. Өзүнөн башка да иш билгендер бар эмеспи? Чынында деп сырын аңтарып жатты Эрмек досторуна. Тууган деген жакшы элекен, бирок бул жерге абдан көнүп калыпмын. Мага бул жердегилердин баары эле бир туугандай сезилет. Ошондо да көчүп кетсем деген оюм басмыртыраак турат. Анын достору өздөрүн кармай билген, аркы беркини баамдаган жигиттер болчу. Азыр бардык жер окшош, деди досторунун бири. Сен тууганга канчалык сүйөнө аласың? Бул жерде сени эч ким жектеп жаткан жери жок. Курсак ток, кийим бүтүн, өзүңдөн иштеп жүргөн жакшы кесибиң бар. Агайын досуң бар дегендей, кимдин оозуна ким аш алып берет, деди дагы бири. Комсомолсуң, деди үчүнчүсү, бир комсомолец досу. Биз кайда болсо дагы элге иштейбиз. Жалпы алганда өзүмө кайсы жер болсо дагы элге иштейбиз. Жалпы алганда өзүмө кайсы жер болсо да окшош. Кетүү коюу өз эркиң. Кыязы силер менин туугандарыма көчүп кетүүмө кошулбайт окшойсуңар. Ошондой эмеспи? Таптың, дешти достору. Мына ушул кеңештен кийин Эрмек тууганды ойлогонду кемитти. Чынында да Кызыл Октябрь совхозунда ал жамандык көрүп жаткан жок. Жылуу ордунан козголуп, кыштын чилдесинде көчүп жүрүү дагы оңой эмес. Азырынча көчүп бара албаймын деп туугандарына кат жазып жиберүүнү чечти. Акыры ушундай иштеди. Буга келинчеги да кошулду. Туугандары күткөн жооп кат дагы жиберилип, иш бир жаңсыл болду. Кат жиберилгенден кийин бир ай өтүп, кыштын бурганактуу күндөрүнүн биринде Эрмек алыскы мал фермасына жем ташып жүрүп калды. Ал жапжаңы ДТСын өткөрүп алган. Башка тракторлор ремонтто болгондуктан эмес, бул милдет Эрмекке гана таандык болчу. Анткени трактористтердин ичинен Эрмек гана мындай аба ырайы катаал мезгилде авариясыз ишенимдүү иштей алат. Ал адаттагыдай трактор сүйрөгөн чанасына 1 тонна жем басты дагы күн көтөрүлө кампалдынан жөнөп кетти. Бурганак катуу эле. Бул өрөөндө бурганактуу күн болбосо, аяздуу күн болот. Бурганактуу күндүн жолдон адаштырмасы бар. Аяздуу күндүн болсо күн ачык турганы менен кишинин колу бутун үшүтүп жибермеги бар. Кар жаап турганда жел карды борошолойт. Бирок кандайдыр жылуураак келет. Эрмек жылуу кийинип алган. Моторго газды берип коюп, рычагтан колун үзбөй жүрүп отурду. 100 метрден аркы жол көрүнбөйт. Бирок тажрыйбалуу механизатор жолдун тосмосун гана байкап, тракторун башкарып бара жатты. Кар барган сайын күчөп, кээ бир жерде жол мүлдө билинбей калып жатты. Эрмек артына бурулуп, мешокторду кар басып калганын көрдү. Мындай жолдо атчан киши жүрсө эбак буйугуп жан бермек. Мындан 10 жыл мурда эле араба менен жем ташыганын эстеди Эрмек. Ал кезде ал 14 жаштагы бала болчу. Атасы Керимбек да тирүү чак. Ал согуштан келген соң өз ажалынан өлдү. Ал атасы жөнүндө ойго батты. Ой деген кээде шактан шакка секирген чымчык өңдүү эмеспи? Керимбек турмуштун далай бурошолорун көкүрөгү менен жиреп өткөн коммунисттерден эле. Эл ичинде кээ бир адилетсиздик менен элдешчү эмес, акырына чейин күрөшчү. Ал өзүнүн кара чечекей жалгыз баласын өмүр өткөнчө бардык акылын иштете отуруп тарбиялады. Сен чоңоесуң дечи, ал кичине уулуна. Турмуштун далай чыйыр жолдорун басасың. Бирок балам, жалакайланба. Өмүрдө жашоо үчүн салып койгон даңгыр жол жок. Турмушта кишини кызыктыруучу нерсе көп, деген атасы дагы. Сен адамча жашайм десең, аларга алдана бербе. Рахаттын дагы башы, аягы бар. Эрмек бул сөздөргө терең түшүнбөсө да эсине сактап калган. Кийинки күндөрү атасы каза болду да үй бүлөнүн оор салмагы өз мойнуна түштү. Ушуга байланыштуу аскер кызматына дагы бара албады. Андан кийин эмне болду? Андан кийин окуу жайын бүтүрүп механизатор болду. Келинчек алды. Көөнү бир жаңсыл болгонсуп, энеси дагы дүйнөдөн кайтты. Бирок
Өзүнүн дос жарлары дүйнөдө тургандыктан Эрмек да эсин жийип алууга мажбур болду. Мындай иш кимдин гана башына түшпөсүн, Эрмек ушуларды эстеди. Кар басаңдап калды, бирок тоо жели күчөдү. Жол боюндагы жааган карларды шамал учуруп, ар бир калпыс жерлерде касабарлар калдайды. Эрмек саатына карап коюп, али да 1 сааттай жүрөөрүн ойлоду. 10 минутадан кийин алыскы тоолор кадимкидей көрүнүп, күн ачылды. Ал артына бурулуп карады эле, мешөктөрдөгү карларды шамал эчак шыпырып кетиптир. Түштөн кийин чыкыраган аяз башталат. Дөңсөө жердин баары жылаңаштанат. Жолдун ыгына туура салган кулач бийик карларды трактордун тумшугу менен сүздүрүп, Эрмек жолун уланта берди. Ал атасы жөнүндө дагы ойлоно кетти. Эмне үчүн көчө качты экен? Башка жерге баткан атам өз туугандарына кандайча батпады? Атам туура жүргөн үчүн бардыгы кадырлоочу эле го. Илгери эмне үчүн буга көңүл бурбадым? Туугандары да жаман эмес экенин ал өз көзү менен көрүп келбедиби? Мал фермасына жакын калганда жол тоо этектейт. Мында аздап жылуу, кыштай жааган карлар өз боюнча жатат. Эрмек көңүлдөнө түштү. Жыгачтан салынган турак үйлөр менен мал баздары, телевизор менен радиоприемниктин антенна матчалары даана көрүндү. Жем жегизген тракторлор кампанын алдына келип токтогондо күтүп турган кампачы ачууланып кирди. Мал жемден өксүгөнү 2 сутка болду. Эгер бүгүн келбесең, Фрунзеге радиограмма берет элем. Кампачы ачкычтарын камдаганда малчылар мешөктөрүн камдап да үлгүрүштү. Аксакал, күнөө өзүңүздө, деди Эрмек моторду текшерип жатып. Жем дегенди күзүндө жетишээрлик камдап алуу керек. Кампа жетишпесе салдыруу керек. Кампачы буга жооп бербестен мешөктөрдү малчылардын ийинине коюшуп жатты. Кампага аз эле мешок кирди, көбү тыштан эле малчыларга бөлүндү. Кампачы баарын жайгаштырып болгон соң ордуна түшүп, кабак ачылды. Эрмектин алдына даам койду. Бүрсүгүнү дагы келишиң керек. Жиберсе келем да, деди Эрмек чайын ичип отуруп. Жол жаман. Мындай жолдор сага кеп эмес да. Эрмек жылынып тамактанып алган соң дагы келүүгө макул болду дагы бош чанасын сүйрөтүп жолго түштү. Ферманын почтальону пакеттер менен келип кабинадан орун алды. Чал өтө мээримдүү, башынан көптү өткөргөн киши. Эрмек жолдош тапканына кубанды. Мотордун үнү тоону жаңыртып, фермадан алыстаган соң эңишти көздөй ДТ өлчөмдүү газ менен жөргөлөп келе жатты. Мындан 5 эле жыл мурда, деди пошточу чал. Кыш күндөрү бул фермага каттай албай калчубуз. Азыр 2 күндүн биринде каттууга туура келет. Ата, азыр иш башка. Атаң экөөбүз көп жолдош болдук, деди чал, бекер отурганча жол кыскарталы деген ой менен. Өтө катаал киши эле. Туура болбогон ишти көргөндө каны кайнап кетүүчү. Сиз кайдан билесиз? Эрмек жолду акмалап акырын карады. Кантип билбейин? Келимбек менен эски жолдошум. Бул өрөөндө мен билбеген киши аз чыгар. Өзү коммунист болчу. Эрмек жолго чыккандан бери чалга биринчи жолу бурулуп карап койду. Атам туугандарынын кандайча көчө качканын билесизби? Билбегендечи, мага алда нече жолу айтып берген. Ошол жөнүндө айтып отурбайсызбы? Тамеки тартчу белеңиз? Чал папирос чыгарды. Эрмек бирди тиштеди дагы рычагты кое берип, аны тез тамызып алды. Анан чалдын сөзүн угууга даяр экенин билгизип, дагы карап койду. Атаңдын айтымына караганда, туугандарына таарынып көчсө керек. Аны билем, талаш эмнеде? Чал тамекинин түтүнүн бурулдата чыгарып, ойлонуп калды. Жаманкул деген тууганың бар, деди чал, мотордун үнүнөн ашыра катуу сүйлөп. Анын атасы менен сенин атаң бир тууган, бирок күнөө каттындан болсо керек эле. Билем, колхоздор жаңыдан уюштурулуп жатканда, ошол Жаманкул агаңдын таекеси кулак болуп, мал мүлкү жалпынын ээлигине өтөт. Сенин атаң айылдагы актив болгон соң, бул ишке катышпай кое алмак беле. Жаманкулдун энеси буга катуу нааразы болот. Канча кылган менен бир тууган да. Эрегиштик ошондон башталса керек эле. Акыры өз туугандары.
ичинде Жаманкулу да бар. Атаңды каралап арыз көтөрүшөт. Күнүнүн гүлү жоо дешет эмеспи? Ошол кезде ашыра шилтөөчүлөр деген болгон. Жаманкулдар атаңды ошого такашат. Бирок өкмөт текшере келип атаңды актап кетишет. Керимбек дагы эрегишип, советтик бийлик үчүн жан тили менен иштей берет. Ичи күйгөн туугандар ушул бир энеден жалгыз немени жок кылып салбайлыбы дешип, өлтүрмөкчү дагы болушса керек. Айыл активдери коргоп, кол тийгиздиришпейт. Почтальон Чал өткөндү көз алдына келтирип ойлонуп калды. Деди Эрмек. Бир падышанын түзүмүн жоюп, жаңы түзүм орнотуу бул оңой бүтө турган иш эмес. Анын үстүнө элдин мээсине сиңирген эскиликти буйрук менен чыгарып таштай албайсың. Буга узак мезгил, көп күч зарыл болот турбайбы, деди Чал. Талай азаматтар биздин ушул күндөрүбүз үчүн чоң казанда кайнашпадыбы? Анан кандайча көчө качыптыр деп чыдамсыздана сурады Эрмек. Чал ашыкпай тамекиден бирде тамызды дагы аны соруп калды. Кыязы кодулай беришсе керек го. Түшүнүктүү. Мындан кийин көпкө унчугушпай мотордун үнүн гана кыялдана угуп отурушкансыды. Кодулоо? Муну Эрмек али башынан кечире элек. Демек анын дагы өзүнчө күчтүү таасири бар экен да. Бул караңгылык жетилбегендиги эле болсо керек. Азыр кимдин эмниши бар? Өзгөрдү да. Кантсе да атам алсыздык кылган экен. Бардык эле азыркы жаштар өңдүү ойлоду да ал. Эгер тигилердин кодулоосун капарын албаган болсо, көчө качпас эле. Же илгерки шарт ошондой болду бекен. Бул жерде жакшы иштеп, жакшы турду маркум, деди Чал ойлонуп отурган бойдон. Кимди айтасыз? Сенин атаңды айтам. Чал тамекисинин калдыгын таштап таманы менен өчүрдү. Ал мында көчүп келген соң түрдүү кызматтарда иштеди. Бат эле бир туугандай болуп кеткенбиз. Эрмек Чалды жакшы көрүп калды. Чалдын мээримдүү жүзүнө улам-улам карап коюп келе жатты ал. Деген менен Керимбеков өзүнө зарыл болгон бир нерсени анык түшүнгөнүңдөндү. Ошондой болсо да өзүнүн көрүп келген туугандарынын жылуу сезим ойготушу менен бул түшүнүк көп коошпой турганын да байкады. Жаманкулдун кебетесинен анчалык деле кара ниеттик көрүнгөн эмес эле. Бир кезде каршы алдынан Кызыл Октябрдын бак дарактары ачык көрүнө баштады. Эрмек мал фермасына жем жеткизип кайра келгенде короосунда жүк машинасынын турганын көрдү. Анын шофер жолдоштору да бар, ошолордун бири келип күтүп турушу да мүмкүн. Бирок Эрмек трактордун суусун агызып жатып, желбегей чоң ичип жамынган бир киши корук жактан бери чыкканын көрүп калды. Бул өзүнүн алыстагы агасы Жаманкул болуучу. Эрмек аны дароо эле тааныды. О, садага кетейин жалгызым деп, Чал кучагын жайып келип, Эрмекти бооруна кысканда, эмнегедир баланын көөнү бузула түштү. Көзүнүн кычыгына келип калган жашты жашырып, агасын кучактап калды. Эрмек боорукер жигит болуп өскөн. Анын антишине жүрөгү гана айыптуу. Амансыңбы, атаң көрү десе. Эрмек башын ийкеди дагы Чалды үйгө баштады. Жаманкулдан башка дагы киши келиптир. Алар дагы туугандардан. Эрмек коноктор менен бүт учурашып, аларды жылуу күттү. Туугандарын кантсе дагы бир ой менен келди го деп ойлогон Эрмек өзүнүн турмушунун кенендигин көрсөткүсү келди. Анын үстүнө тууганчылап барганында ушул эле Чалдардын үйүндө канчалык көңүлдүү отура алды эле. Ал кийимин чечип, тиякта калган туугандардын амандыгын сурап билди. Жусуйда келмегеле, деди Жаманкул. Мал баккан киши азыр балалуу аялдай эле эмеспи? Чоңдору уруксаат бербеди көрүнөт. Эрмектин келинчеги коноктордун алдына экинчи рет дасторкон жайды. Конок туугандары менен Эрмек быйылкы кош айдоо жөнүндө, ордунан түшкөн дүкөнчүлөр, жаңы техникалар жөнүндө аңгемелешип отурду. Чай ичилип бүткөндөн кийин ооз күйдө келинчеги менен кой соелубу же согумдун этинен эле салалыбы, ал жагы кандай экен деген өңдүү күтүүнүн маселеттерин көрдү. Акыры конок үстүнө киши чакырбай эле коелу, сүрөттелине салалы деген чечимге келишти. Эт кайнап калган кезде коноктордун астына үчүнчү рет дасторкон жайылды дагы суусундук
Дастуркан четине тизилди. Чай ичели. Коноктордон Жаманкулдан башкасы суусундукту аз ичип жатышты. Эт пышкыча тамаша күчөп, башына эмне келсе ошону айтып жатышты. Бирок мында эмне үчүн келишкени жөнүндө бир да бирөө ооз ачпады. Эрмек үчүн мына ушуну билүү керек эле. Коноктор чекеси нымшып отурушуп, эт туурууга дагы киришишти. Эт артынан дагы бир самуур чай ичип жатууга камырышту. Туугандарынын оюн биле албаган Эрмек мүмкүн эртең айтаар деген ойго келди. Бул келгендер чынында дагы жеңил желпи кишилерден эмес эле. Эртеси Эрмек ойлогондой болуп чыкты. Эртең мененки чай ичилип жатканда негизги иши жөнүндөгү сөздү Жаманкул баштады. Балам Эрмек, сен бери жаныма келип отурчу. Келиним, сен дагы жакыныраак кел, деп чал отургандардын зээнин өзүнө бурду. Анан алакандарын ушалай отуруп айта баштады. Эрмек, сенин атаң менин бир тууган иним. Ал бир энеден жалгыз болду. Сен болсоң анын артында калган жалгыз туягысың. Сен алыста болуп, менин көңүлүм толбой жүрөт. Мына бул куттуу дастуркондо отурсам, сен эми башка жерде бөлөктөнүп жүрбө. Сен да менин баламсың. Чалдын көзүнөн жаш акты. Отургандар, ооба чын, баласысың деп Эрмекке карашты. Сен биякта жүргөндө бөлүндү болгондой көрүнүп, көңүлү бөксө эмеспи? Жиберген катыңды эбак эле алгамын, деди чал жүз арчысы менен көз жашын арчып. Андай ойду мага айтпагын каралдым. Жан бар жерде каза бир, жашым болсо келип калды. Эртеңки күнү ары тоголонсом, сен мага топуракта сала албай каласың. Жаш улук эмес, ажал улук дейт. Кокус, силер бирдеме болуп кетсеңер, биз кантебиз? Ары бери ойлонуп, агайын туугандар менен акылдашып, сени кантсек дагы өз жаныбызга көчүрүп алмай болдук. Үйдү өзүбүз салып беребиз. Деги бир жылга чейин сенин бардык расходуңду биз туугандарың өз мойнубузга алмай болдук. Ырас эмеспи я? Жаманкул жанындагыларга карады. Ооба ырас, Эрмекти колдоп ала албасак, биз тууган болгонубуз кайсы дешти калгандары. Эрмек келинчеги экөө унчугушпай ичинен ойлонуп отурушту. Алар жекеме-жеке жооп табышса дагы ортодо бир кеңеш өткөрмөйүнчө айта салышпайт. Мындай урчундуу маселеде акылдашуу кыргыздардын адаты. Сагарнап бир үйдү бошотуп койдук. Мурда күнү балдар акиташ менен актап жатышкан, деди Жаманкул кара күчкө жөтөлүп. Үй жагынан камсанаба, ортодо бир минутадай унчугушпай калышты. Отургандардын бири кеңеш менен бул танаписине данакер болгудай сөз тапты. Бери жүрөрдө жаңкы Жусуйдун кичине баласы Эрмек абамды алып келесиңерби деп такып болбойт. Ой тобо дейм, ушул жаш балдардын жүрөгү бирдемени сезет экен. Бир тууган деген оңой эмес ол. Кантип сезбесин, мобо көкүрөк байкуш жашта да, карыда да боор тартууну билип турат эмеспи? Эрмек деп жаңы чабуулга өттү Жаманкул. Сен деп ушул аппак сакалым менен келип отурам. Барбайм деп мени жер каратпа балам. Ал сакалын сылады. Эрмектин дагы унчукпай отура беришине болбоду. Ал келинчегин бир карап алды да: макул, анча-мынча акылдашалы. Туугандардан кете койбоспуз, бирок азыр эле көчө коюу болоор бекен, деди. Бул жоопко отургандардын көңүлү жибей түштү. Эстүү бала дебедик беле дешкенсип, бири-бирине карап алышты. Рахмат айланайын, деги баш кошоор күнүбүз болсо экен. Бул дүйнөдө алыстагы бир туугандын күйүтү жаман. Жаманкул дагы жашып кетти. Биздин тиги совхоздогулар бай турушат, деди коноктордун бири. Ар бир үй музоолу уй, бир нече койдон ээлешет, туугандарың мал да курап беришет. Эрмек алардын бай турарын өз көзү менен көргөн. Эмки иш акылдашуу. Түшкө чейин бир жоопко келиши керек. Ал ушуну ойлогондо кандайдыр бир совхоздогу иштери, өзүнүн жакшы турмушу мазмунун жоготуп койгонсуду. Ырас, аны бир жаңы дүйнө күтүп турат эмеспи? Мындан мурда ушул эле маселеде жолдоштору менен кеңешкенимде көчүп кетүү сезими мынчалык басым боло алган эмес. Бул жолу аны бирдеме сыйкырлады. Коноктор чайын ичип болуп эшикке
Атайын чыгып кетишкен соң Эрмек келинчеги менен жалгыз калып акылдаша баштады. Күзүндө барганыбызда Таяке дагы көчүп келгиле дебеди беле, деп Эрмектен көзүн карады келинчеги. Туугандан алыс. Ушул эле сөз аны жыга түрткөнсүп, Эрмек шырдака жантая кетти. Эмне кылыш керек? Мурда көңүлдөнгөн эмесмин, деди келинчеги. Ооз учунда гана кел деп жатса керек деп ойлогом. Эми машина алып келген соң, мейлиң өзүң бил. Эрмек шырдактан ыргып турду. Кетели, деди. Ал бир чечимге келип, туугандарды таарынтып койбойлу, деди. Көптөн бери жүрөгүн өйүп жүргөн иши бир жаңсыл болгон соң Эрмек жеңилдене түштү. Бүттү иш, эми бет алган жактан бак берсин. Ал эшикке жеңил чыкты. Туугандары анын чарбачылыгын көрүп жүргөн. Эрмекте кой бар, тооктору да бар. Атүгүл погребинде кышка деп сактаган жашылчалары да бар. Үйүлгөн көңдөр, чөп, куурайлар өзүнчө турган. Бирок үй-жай совхоздуку болчу. Коюн кысыр эмеспи деп, короодон чыгып келе жаткан Жаманкул дөңгөчкө отура кетти. Ооба кысыр калыптыр, деди Эрмек агасына жакындап. Тегерегимдин баары орус болгон соң, майда чарбаны дагы өстүргөм. Ал тоокторду карады. Ак лигорндар дагы күрөндүдөн жем издеп жүрүшкөн. Каз өрдөк бакпаган орус баласы болбойт эмеспи? Биздин үй ушулар менен кошуна болгону 10 нече жыл болду. Аябаган жакшы кишилер, арамдыкты билишпейт. Жайында мага бал челек бөлүп беришти, деп Иван менен Степанды мактады Эрмек. Орустар жакшы ак ниет келет, деп коштоду чал. Анан гана, балам, биз да кайталы, келинчегиң экөөң эмне жоопко келдиңер, ошону айтчы, деди. Эмне жоопко келмек элек, туугандарга барып кошулабыз да. Ой, рахмат айланайын. Чал ордунан тура калды. Ай, сен барып дүкөндөн суусундук алып келе койчу, деди шофёрду жумшап. Самоор кайнап, дасторкон дагы жайылды. Шофёр алып келгенден ичишип, кандай көчүү керек экендиги талкууланды. Машинадагы 10 күндөн кийин келип, жүктөрдү алып кетмей болду. Аңгыча Эрмек мындагылар менен кыргыз салты боюнча кош айтуусу керек. Буга туугандары дагы макул болду. Эрмектин Кызыл Октябрда калып жаткан жолдоштор үчүн бул жаңылык көп таасир берди. Бирок эманы айныта албай турганын алар да ойлонушту. Өз айылына көчүп кетип жаткан жалгыз эле Эрмек бекен, талай жакшы жумушчулар кетпедиби? Атүгүл алардын кайра келгендери да болду. Башкага караганда бул эң тың совхоз, өндүрүштүк планын дайыма орундап жатат. Мунун себеби эмнеде? Бул көптөн бери белгилүү ачык маселе. Эмгекти жакшы уюштурушат, башкарууда да эч кандай кылтың-сылтыңы жок. Кадрлардын көбү билимдүү, алар ар бир жумушчунун түйшүгүн түшүнгөндөй көрөт. Жеке менен жалпы мүддөөнү айкаштыра отуруп, маселелерди дайыма ойлонуп чечишет. Анын директору социалисттик эмгектин баатыры. Мында комплекстүү механизация эбакчылыгы коюлган, көп булут жумушчулардан куралган бул совхоз бир үй-бүлөнүн кишилериндей ынтымактуу жашайт. Мындай тыкан, сүйкүмдүү коллектив бизде аз эмес. Эрмек бардык ишин машина кайрылып келгенче бүтүрдү. Көңдөрүн, чөп куурайларын сатты. Ал эми достору менен кошуналарына ажыраш аягын берди дагы, келген машинага үй мүлкүн басып, аны менен кошо келинчегин жолго салып да үлгөрдү. Машинадагы келерге бир күн калганда Эрмек коштошуу үчүн директорго кирди. Директордун жашы 50-лөргө келип калган, арык чырай, ак чач кишиле. Кыргыз тилин жакшы билгендиктен анын алдына кирген кыргыздар орусча сүйлөсө дагы ал кыргызча сүйлөп отуруп алчу. Ар ким өз тилинде көңүлүндөгүнү жакшы айта ала турганын ал жакшы биле турган. Эрмек кирип келгенде ал жылуу тосуп алды. Керимбеков, сени кеткени жатат деп уктум. Мындан сени ким кууду? Эч ким кууган жок, туугандар жанды коёр эмес. Директор күлүмсүрөдү. Каерде тууганчылык көп болсо, ошол жерде билимсиздик кеңири орун алган. А бизде адамдар бири-бирине дос, баргын. Бирок бизди бир жакшы механизатордон ажыратып кеттиң. Анда да барып көрөйүн. Мен сиз менен коштошоюн деп гана келип калдым.
Ошондойбу, анда болуптур. Барган жериңде дагы ийгиликтүү иште. Албетте, Михаил Иванович. Директор ордунан туруп Эрмекке жакындады. Анын жылуу мээрими жүзүнөн байкалып турду. Мен баарын билип турам, деди ал. Менин атам шахтер, Россиядагы биринчи коммунисттерден. Ал Совет бийлиги орногондон кийин мында Кыргызстанга келип шахталарды ачкан. Бирок ал азыр жок. Билесиң, Эрмек, изги тилектер да мурас катарында тукумуна кетээрин ал бир азга токтоло түштү. Сенин атаңды жакшы билем. Ага эстеликти өзүбүз тургузбадыкпы? Ал эми сенин ишиңе ийгиликтерди каалайм. Бара кой. Эрмек мындай болоор деп ойлогон эмес. Орус жүрөгүнөн чыккан кыргыз сөздөрү аны толкундантып жиберди. Директордун арык колун кыса кармап, Эрмек кош айтты да чыгып кетти. Эми эртеңкиге чейин эмне кылыш керек? Азыр ага убакыт өткөрүү гана калбадыбы? Ал келе жатып комсомол комитетине кире кетүүнү ылайык көрдү. Анда бир кыз китеп окуп отурган. Эрмек акырын басып барды дагы жөтөлмүш болуп койду. Чоочуган кыз жалт карап күлүп жиберди. Кош болгула, мен көчтүм. Кайда, деди кыз. Ал уккан эмес экен. Айга. Сен айга барсаң, мен башка галактикага барууга бел байлайм, деди кыз күлүп. Галактиканы коюп, мына бул кызыл үйүңдү жакшыраак кармап ал. Эмнекен, деди кыз. Бул өрөөндөн мендей кызыл үй кармагандар аз. Эрмек комсоргтун кайда экенин сурады. Кык төккөн жерде. Ырас, бүгүнкү күнү Эрмек ДТС менен аңызга тонналап кык ташымак эле. Ал муну эсине түшүрдү. Китептериңди эртең алып келип берейин. Айтмакчы, сага жогорудан келген белек бар, деди кыз ордунан туруп. Анан ал басып барып бир буума китеп чыгарды. Кечөө келди. Кызыл үй китеп окугандарды эсепке алып, элдин билим алышына көзөмөл жүргүзө турган. Ал эми китеп окуучулардын пикир алмашуу чогулушунда айрым китептен алган таасирлер сүйлөнүп, кызыктуу маселелер талкууланчу. Бул китеп үстүндөгү ой, бул китеп биздин өмүргө жакын дешип, китептердеги окуяларды өз башынан өткөргөндөр кызыгып сүйлөшчү. Анан буга жакшы катышкандарга окуган китептердин саны көптөргө белек берүүнү уюштурушкан. Биздеги алдыңкы жаштардан деп директор көчүрбөс, деди кыз. Азыр эле ал кишиден бат алып чыктым. Кыз кайрадан китебин өңүлдү. Алдыңкы белекти көптүн алдында бериш керек эле, деди кыз китептен башын көтөрүп. Үлгүрө албайбыз. Чогулушунда эскертип коерсуң. Эрмек андан чыгып китебин колтуктаган бойдон дүкөнгө келди. Дүкөндө киши жок, баары жумушта эле. Көчкөнүн жатасыңарбы? Деп сурады дүкөнчү аял. Деп койду Эрмек. Ажырашаяк кана. Өзүм кандайдыр зеригип турам. Эрмек плашын жана сеткасын көтөрүп эшикке чыкты. Бирок эл көрүнбөдү. Ал амалсыз кайра дүкөнгө кирди дагы лимонад коюп ичип, калганын дүкөнчүгө кармата салды. Эрмек үйүнө келди эле, тооктору жем сурап кукулдап ээрчип алды. Ал жем чачып жатып, тооктордун бирин-бири чокуп жатканын, буларда дагы кызгануу сезими бар экенин көрүп отурду. Ал тоокторду ичинен жаман көрүп турду. Ынсапсыздар, талашпаса дагы чачканым жетет да. Эми эмне кылыш керек? Эрмекке бардык нерсе зеригерлик тоюлду. 10 нече күнү мурда эле анын өмүрү өз жолунда дүркүрөп бара жаткан. Ал эми азыр болсо бурулуш үстүндө. Эртең эмне болоору ага белгисиз. Элдин баары жумушта. Алар мында сенсиз деле биздин ишибиз токтоп калган жок дешкен Сейт. Ал тооктордун жанына турду дагы койлорун сугарып чөп салды. Бирок бул деле аны алаксытып кете алган жок. Ал үйгө кирди дагы кроватка жатып калды. Маңдайында баягы эле үйдүн 4 бурч шыбы. Уктап кутулайын деген эле тескерисинче жумган көздөрү ачылып, түйдөктөлгөн ой арт-артынан келе берди. Бирде Жаманкул чал, бирде мээримдүү Михаил Иванович жана өзүнүн тиякта кызуу иштеп жаткан курбу жолдоштору тартылат. Мен кандай сонун адамдарды таштап баратам. Ал ордунан ыргып турду дагы эшигин бекитип дүкөндү көздөй кайра басты. Дүкөндө бир аял шекер алып жаткан. Берчи жанкыңды, деди Эрмек ички мелегелеттеп. Дүкөнчү чотун уруп, артык тыйымдарын
Аялга берип болгон соң ар жактан кымыз алып келип берди. Эрмек суусундукту жарымдай коюп тартып жиберди. Ме, калганын силер ичкиле деп кармата берди да жөнөдү. Бул бала минчи эмес эле, деди дүкөнчү аял. Көчкөнү жатат дешет. О, азыр көчүп эмне кылат деп шекер алган аял бакылдай кетти дагы алкап жиберди. Барган жеринде бактылуу болсун. Эрмек шаша басып отуруп, кыштактын четиндеги мүрзөлөргө келди. Колунда барлар салдырган күмбөздөр саңкаят. Орточолору мүрзөлөрдү темир тосмо менен курган, көбү эч кандай белги жок. Куру топуракты дөмпөйтүп гана койгон. Колунда бар дегенден бирөө ушунчалык акмактанып, күмбөзүнө бүркүттөн, арстанын элесин ойдурган. Эрмек анын алдына келгенде мыскылдап күлүп койду. Анын ичинде жаткан киши эч качанда тышкы күмбөзүнө ылайык болбосо керек. Бул кайдан келген акча? Бардыгы белгилүү да, намыссыз. Өлгөндө да өзүнүн арсыздыгын көрсөтүүчү белгилерин башына койгон. Эрмектин мынчалык күйгөнүнүн себеби бул оймо чиймеси көп сонун күмбөздүн ичине катылган өлүк бир кездери миңдеген сомду кулк эттирип койгон товар складчысы болуучу. Бир таң каларлык иш. Төлөмөр болгондон 3 сутка өтпөй бардык акчасын төлөп бүтүп, сотко дагы соктурбай жандан кеткен. Акыры ал уурдаган акчасына акыреттик үй салдырып да үлгүрүптүр. Элдин айтымына караганда, күмбөз эски акчага 10 миңден ашык сомго токтолгон. Эрмек жек көргөн күмбөзүнөн өтүп таанымал жердеги ата-энесинин күмбөзүнө келди. Мүрзөгө кулпу ташты совхоз жагынан койгон. 1 метр келген ак ташка. Бул жерде коммунист Керимбек Жайнаков жатат деп келип, аягына анын туулган жана каза болгон жылдары жазылган. Эрмек сыймыктанып атасынын кулпу ташындагы жазууларды окуп чыкты. Анан таштан көзүн албай көпкө карап турду. Эртең ал кетет. Булар мында түбөлүккө калат эмеспи? Өзлөрү келди, бизди өстүрдү. Биз кайра кеттик, өздөрү калды деп күбүрөдү Эрмек. Бул анын ата-энесинин жайлуу жайы менен коштошкон эле. Эртеси Алида коштош элек жолдош жоролору менен коштошуп, машина күтүп короосунда жүрдү. Машина бүгүн келмек. Ал короону жана үйдү таза шыпырып, короону иретке келтирди. Эшик алдына өзү сайган бактарды карап чыкты. Акырында келип үйдүн терезелерин сүртүп тазалады. Иши кылып, кыбырап убакыт өткөрүп жатты. Түшкө маал болгондо тааныш жүк машина короого келип токтоду. Тоокторун түндө эле күркөсүнөн кармап жипке тизип койгон. Бардык алуучу нерсесин, малын 1 саат ичинде кузовка жүктөп болду дагы. Акыркы рет үйүн кайрылып карап алган соң Эрмек жолго чыкты. Узатып калган кошуналарына да ыраазы. Эрмектер Жаманкулдукуна күн батайын деп калганда келишти. Эрмектин келишин гана күтүп турган туугандары тамак аштарын алып Жаманкулдукун көздөй агыла баштады. Алар бешик бооң бек болсун дешти Жаманкулга. Анан Эрмекти колунан кармап, бери тартып бетинен өөп жатышты. Келгиле айланайындар деп. Жаманкул ашкере мактана кубанып, эшик алдында ары бери басып турду. Элден айланайын, журттан айланайын. Жүк түшүрүлүп, баары жайгаштырылган соң эл үйгө киришти. Эрмек кубанып, чечинип таштады дагы, дасторкон жайып коюлган чайды элге суна баштады. Үйдүн кичүү сөңдөнүп, кызмат кылганына боюна жулуу кан чуркап, өзү да ыраазы болуп турду. 16 деди төрдө отургандардын бири. Элдин баары ага карап калышты. Биз эми 16 түтүн болдук деди. Алиги киши жалпыга угуза сыймыктанып. Ме уул, мунуңду койбайсыңбы? Деди суусундукту саал ыйба берип жаткан жашыраак жеңеси күлө багып. Муну да куялыбы? Куя бер деп жиберди төрдөгүлөрдүн бири көзүн кымыңдатып. Сенин колуңдан даам ичебиз деп ойлободук беле. Бул бир кубаныч да, той. Эрмек кымыз куюп, чыныларды батныска шыгырата тизди дагы четинен сунуп кирди. Баары эле чет экен, бир киши өткөзүп жиберген жок. Ушундай болууга тийиш
дегенсишип, чыныларды эркин гана ала коюп жатышты. Жаманкул килейген Максин бүлөөгө жанып, эл отурган үйгө кирди. О журт, балага сактап байлаган бир боругум бар эле, деди тегерете карап. Отургандардын мурдуна азыртанан эле жаш шурпу жыттанып кымың эте түшүштү. Бата бергиле. Кана эмесе, деди озунган бири. Эрмектин аман-эсен элине келип кошулган үчүн батасын берип коелу. Ой Жамаке, сиздин колдо бирдеме жокко? Мына, деди да Жаманкул Максин ары коюп, чыныны колуна алды. Тамак аш ичилип жатты. Отургандар эми Эрмектин урматына арналган жылуу пикирлерди жогурата башташты. Көпчүлүктөн эмнелер гана табылбайт. Нечен бир сөздөр айтылып жатты. 33-жылы болсо керек, Ортонун кырманынан бир кап арпаны өңүрүп баратсам, маркум Керимбек алдыман чыга келди. Ой, уялганымды кантейин, жаш кезибиз анда, деп күлүп моңгол мурут бирөө айтып жатты. Көрө салып, бул эмне, деди. Мен төмөн карадым. Тилдеп бир жүрөт келип, артына салып ээрчитип алды. Коркуп баратам, эмне кылаар экен дейм. Кеңселерге алып келип түшүрүп алды да, бар эми деп өзүмдү кууп жиберди. Жарыктык катаал киши эмес беле, бирок элге көп карасанатайлык кылчу эмес, деп коштоду бири. Эрмек, туура кылган атам, деп жибере жаздап, өзүн араң токтотуп калды. Анын эртеси суракка тартпадыбы? Ошондо баарыбыз эле иштеп жүрдүк го. Андай ак жүрөктү бул өрөөндөн табуу кыйын эле. Биз анталчу эмеспиз. Бирөө келет дагы, кантесиз, айланып садаган кетейин деп жалына баштайт. Кыргызчылыкта биз андайларды кыйчу эмеспиз деп дагы бири сөзгө аралашты. Бир күнү ким эле эсимде жок, Айтор ушул айылдан бирөөнө бир ат бере коюпмун. Анда бригадир эмес белем. Ал эңсесин көтөрө чалкалап койду. Керимбек маркум ячейка болчу. Кайдан укканын билбейм, сен байдын тукумуна сүйөнч болуп ат бересиң деп келип, жерден алып көргө салбадыбы? Ой, жөн эле байларга тишин кайрап туруучу. Далайды билдик го. Кудай эми ушул заманды кут кылсын. Азыр элдин байпагы манат кези. Катындар крептешин дегенде болбосо, башкасын кездеме санабай калбадыбы? Сөз төркүнү эми азыркы заманга ооду. Эрмек сөзгө аралашкысы келди. Бирок өзүн канчалык зордосо дагы ылайыктуураак бирдеме оозуна түшпөдү. Бар болгону башын ийкеп макулдай берди. Тамак ичилгенден кийин чай куюу токтотулду. Дасторкондун кожоюну эми тамак болуп кала берди. Эрмек тышка чыкты эле, анда жылаң баш келиндер отурушуптур. Баары эле Эрмекти карап калышты. Эрмек тааныбаган аялдардын текшере кароосунан сүрдөй түшкөндүктөн ары көздөй бат эле басып кетти. Эшикте самоор кайнатып жүргөн баягы жашыраак жеңеси күлө карап, "Оозгу үйдөгү келин кыздарды көрдүңбү? Биздин айылдын чолпондору ошолор" деп Эрмектин бүчүлүгүнөн кармап алып, илгертен эле кайниси менен сырдашкансып сүйлөдү. Эрмек ыңгайсызданып, аялдар жагын байкабаганын айтып ары басты. Кайра кирип бара жатканда, "Аюул, байкай кир" деген жеңесинин үнүн угуп калды ал. Эрмек оозгу үйгө кирип, галошун чечип жатканда отургандарды үстүрт бир чолуп өттү. Бирок өз келинчегинен башка өңдөрдү байкай албады. Тике караган бир канча көздөр андан басмырт качты. Көңүлдүү минуталар өтүп жатты. Эми сен тияктан көчүп келдиң. Мында эмне жумуш кылар экенсиң? Койбой каласыңбы? Бир жумуш табылар деп башка бири анын сөзүн жаратпай таштады. Туугандары менен таанышсын, 1-2 ай эс алсын, андан кийин жумуш өзү издеп келет. Жок, дегенкисин айтам да деп тиги тим болду. Эмне кылмак элем деп ичинен жооп берди Эрмек. Баягы эле тракторумду айдайм да. Бул күнү көңүлдүү болгонун ал эч качан унутпайт. Анткени ал өзүн бактылуу сезип отурду. Булардан сый көрүп, киши табигый түрдө ичинен жыргап калат эмеспи? Бирок кандайдыр жатсыраганы дагы бир жагынан башпактап турганын байкады. Жаңы келди, көп тааныша элек, деди дагы бирөө. Эл этин жеп болуп, үй ээсине рахматын айтып таркашты. Бул эмне деген сиңирүү? Эрмек буга таң калды. Эрмек келинчеги экөө оозгу үйгө жатышты.
ашхана баягы бизге актап даярдаган үй деп койду ал келинчегине. Келинчеги жарыкты өчүрүп жатып, күйөөсүн карап башын чайкап койду. Ал абдан чарчаган эле. Келгенден бери илгерки келин өңдөнүп, унчукпай иштей берген. Сен келгенче зеригип өлгүдөй болдум, деди ал шыбырап. Андай даяр үй жок окшойт. Эртеси ал эрте туруп мешке от жакты. Өтө бир сыпаалыгын сактап, ары бери абайлап басып жүрдү. Келинчегинин мындай жоругуна Эрмек ичинен кыжырданып отурду. Мындай кылуунун мүлдөм кажети жок болчу. Эртең мененки чайды ичип болгон соң Эрмек өзүнүн приемнигин терезеге орнотуп жатып, чоң жеңесине кайрылды. Жеңе, деди Эрмек, мени жеңе дебейли, эне деп жүр. Жашыраак жеңелериң көп садагың, деп кошту жеңеси. Эрмек ойлонбогонуна бир аз кысылып калды. Ушул учурда Жусуй кирип келди. Түн ичинде койго күзөт кылгандыктан кече учурашууга келе албаптыр. Анын үстүнө ал башкалар өңдүү ичимдик ичкен жок. Жусуйдун салмактуу жүзүн көрөрү менен эле амандашуудан мурда Эрмектин оюна кара мүртөс тууганды билбейт деген элдин ушагы кылт келе калды. Ошондо өзүн узата чыккан Жусуй келүү коюу жөнүндө мен пикир айта албаймын деп көңүл кош айтпады беле. Бу дагы Эрмектин эсине түшө калып, аябаган чындык сөз өңдөндү. Азыр болсо дал ошол чындыкка каршы иштей койгон кишидей байкоостон өзүн айыптуу сезди. Жакшысыңарбы, аман эсен келдиңерби деп Жусуй Эрмек менен кол алышты дагы төргө чыкпай шырдактын четине тизесин тартып отуруп калды. Үйдүн ичин тегерете карады. Терезеде пайда болуп калган приемникти көрүп, Эрмекти бир карап алды. Кыязы көптөн бери келбесе керек. Ал агасына эмне деп сөз айтаарын билбей отурду. Же ал агасы бир ооз сөз козгоп жибере алган жок. Кыйла унчугушпай отургандан кийин гана жакшы деп күлүп койду Жусуй. Дагы эле койдосузбу, деди Эрмек. Ооба, азыр туут кези. Кол көп бошобойт. Мештин ар жагында жаткан кемпир сөзгө кирди. Балдарың сак жүрөбү? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Деди Жусуй энесин карап. Мен эми айыкмак белем, деди кемпир наалып. Жүрөк оорум козголуп жүрөт. Жаңкы неме мага селон чай алып келип берейин, деди эле. Ал кыңкыстай баштады. Дагы бир аз отургандан кийин кой, эми кетейин деп ордунан турду Жусуй. Чай ич. Кемпир башын көтөрдү дагы жоолугун оңдоп салынып, онтоп ордунан турду. Шкаф жакка барып, майлыкка оролгон муздак этти алып Жусуйга сунду. Жаңкы эмчектүү немеге берчи, жесин. Этти алып Жусуй чыгып кетти. Эрмек узата чыкты. Бул жолу ушу Эрмекке да жаман таасир калтырды. Кызыл Октябрдан жөнөөрдөгү зеригүү аны кайрадан курчап алгансыды. Азыркы көз алдынан өткөн агасынын келип кетиши өтө эле жансыз, мазмуунсуз, кандайдыр супсак көрүндү. Жусуй абам чынында да элге жакпаган бир бөлөк киши окшойт. Мунун билген эмне болду экен? Ушинтип жаңы коногубуз туулган жеринде биринчи күндү араң эле батырды. Кечке жуук, кечөөкү жашыраак жеңеси булактап басып келди дагы, "Уул, бүгүн биздин үйдө болгула" деп салтанаттуу үн менен конокко чакырды. Анын үйү жакын болгондуктан Эрмек кечирээк барууну чечти. Ал приемниктин иштешин текшерип көрдү дагы туш келди бир музыканы көпкө угуп турду. Каш карайып эми конокко барса болот деген учурда Эрмек келинчеги менен чакырган жерге келишти. Үй ээси кел айланайын деп ордунан тура калды. Эрмек үйдүн ичине көз сала отуруп, турмушу жаман эмес экен деп билди. Бир аздан кийин ферма башчысы менен бригадир да келди. Тышынан караганда жоош көрүнгөн эткел кара киши өзүнүн элге абдан жагарын билгендиктен жемсөөсүн саал көтөрө отурганын Эрмек байкады. Бул киши жөнүндө ал көп уккан, өтө кайрымдуу, кара санатайлыгы жок кишилерди иштете билет. Элге жагымдуу, келгенине 6 жылга аяк басты дешкен. Бригадир дагы салмактуу отурду. Эрмек булар менен таанышканына кубанды. Жаңы келген тууганыңар ушул жигитпи? Деп сурады ферма башчысы. Жакшы, жакшы. Тиякта эмне иштедиң эле, иним? Тракторист. Жакшы, мында да аны иштөөгө болот деп ферма башчысы башын ийкеп койду. Силерде комплекстүү механизация уюштурулганбы?
Андай звенолор гана бар, деди Ферма. Эрмектин көзүнө карап, анан ичинен ойлоду. Ишкер болуучу жигит экен. Кетээринде чакырган тууганы Эрмек менен анын келинчегине бирден көйнөк кийгизип узатышты. Туугандарына көчүп келгенден кийинки бир ай ичинде Эрмек көп жерде конок болду. Келинчеги экөө 10 чактыдан көйнөк кийишти жана 5 козулуу болушту. Бирок анын бул киришелери алаксыз алган жок. Анткени ал иш адамы, ишсиз мынчалык жүрүп көнгөн эмес. Туугандары колунан келишинче күтүп жатышса дагы, анын көңүлүнөн Кызыл Октябрь кетпей койду. Кичинесинен өскөн кыштагы жана андагы адамдар 5 колундай белгилүү. Ал эми мында кандайдыр көп сезимдер ойгонуп, көп нерселерди билип, көп кишилер менен мамиле жасоого туура келди. Ферма башчысы менен таанышкандан кийин анын иши жөнүндө да ойлоно баштады. Ферма башчысы элге жагат экен. Бул бир гана жагы. Ал эми экинчи жагын алып караганда, ал күн өткөрүп айлык алган гана киши. Эмгекчилерди тарбиялоо, элдик мүлккө астейдил менен эгедерлик кылуу иштеринде өтө эле начар көрүндү. Ушул жаңы сезимди аныктоо максатында Эрмек уккандарын Жаманкулга айтып көрдү. Буга агасы кыртышы сүйбөй жооп айтты. Бизге ушунусу жакшы, деди ал. Оокат тиричилик деген оңой эмес. Чекчең деген бирөө келип калса, эч нерсе жылдырбайт. Башка фермалардын башчылары кандай болду экен? Алардыкын жаман дешет. Болор болбос иштерге көз кырын сала берсе керек. Бирок ыйлап сыктап жүрүп эле ошолор планын аткарат. Биздин фермачы бул жагынан аркада дешет. Аркада калуучу деле түрү жок. Эми иштейин деп оюн айтты Эрмек, жумушсуздук абдан зериктиргенин билдирип. Эртеси эле ферма башчысы менен бригадир конокко чакырылды. Алар ичип жешип болгондон кийин эртең конторага баргын дешти Эрмекке. Белгиленген убакытта Эрмек конторага келди. Ферма башчысы жок экен. Трактор бригадири тракторларды бөлгөн кагазын колуна кармап эшикте турган. Аңгыча арка көчөдөн атчан ферма башчысы бери бурулду. Ал келгенде Эрмек салам берди. Бирок алик албастан атынан түштү дагы конторуна кирип кетти. Эрмек буга таң калды. Бул эмнеси мунун деп ойлоду ал. Жумушчулар теңин албоочу түрү бар экен го. Мүмкүн ушул ыкмасын сатып жан багып жүргөн болбосун. Акырын ойлоно баскан Эрмек артынан кирди. Мына бул Алмазбековду өчүр, деп жатты ферма башчысы. Ал былтыр ишке чыкпай убара кылбады беле. Анын ордуна мына бул баланы жаз. Атайын тууган деп келип отурат. Трактор бригадири эч кандай каршылыксыз эле Алмазбековду чийип таштады. Атын ким? Эрмек Керимбеков. Азыр ээрчитип барып, өзүң карап туруп өткөздүрүп бер, деди ферма башчысы. Бригадир Эрмекти ээрчитип конторадан чыгып кетти. Алмазбековдун коруусуна барганда эскирээк аскер тумагын кийген жылуу чырай жаш жигит дыты тракторун текшерип жатыптыр. Ушул экен трактор деп ойлоду Эрмек. Алмазбеков, деди трактор бригадири, тракторуңду мына бул балага өткөрө турган болдуң. Азыр айдап конторага бара бергиле. Мен да азыр келемин. Бригадир көчө бойлоп ары кетти. Эрмек трактордун моторун тегерете карады. Кабинага баш багып, дагы башка жерлерин кармалап көрдү. Күйгөн майдын жыты келип, өзү тракторду сагынып калганын дагы байкады. Алмазбеков унчукпай көңүлү кайтып, май колдорун чүпөрөккө арчып жатты. Аңгыча ар жактан бир кемпир чыга келди дагы. Ану, не дейли? Деп Алмазбековдон сурады. Кыязы трактор бригадиринин бирдемелерди айтканын терезеден көрсө керек. Тракторду өткөрүп бер дейт. Эмне демегиле? Деди жигит көңүлсүз. Анан бир обонго салып ышкырып калды. Кемпир Эрмекти жаман көзү менен карап алды дагы. Бере сал, көп көргөн сол болсо, деп кирип кетти. Сиз казаксызбы деп сурады Эрмек Алмазбековдон. Ооба. Муну качан алдыңыз эле? Эрмек тракторду ээги менен жандап койду. Муну бая күнү беришкен. Алмазбеков ышкырып эмнегедир бирдемелерди ойлоп, пускачка май жибере баштады. Анан кайышын даярдап от алдырмак болду. Кое туруңузчу, деди Эрмек. Эмне капаланып жатасызбы? Кишинин бир аз көңүлү бузулат экен.
Былтыр да жакшы иштеп жатсам, тракторымды башкага алып берди. Бул жерде такыр ишенич жок. Тамеки тартчу белеңиз? Эрмек тамеки сунду. Аны тамызып алышты. Трактор сизде кала берсин. Мен дагы башка бир жумушта бармын. Мүмкүн талаачылыкта иштейермин. Алмазбеков ишенбей Эрмекке карап турду да. Өз эркиңиз, баары бир күнү болбосо да бир күнү менден алат деп койду. Эрмек андан чыгып механизаторлордун цехына барды. Аны муну карап, 1 сааттай айланып жүргөн соң үйгө келди. Жаманкул Эрмектин трактор албай койгонун эбак эле угуп алыптыр. Ал эмне кылганың деп, ал инисине катуу тийди. Бергенин алышың керек да. Ал казак менен жумушуң эмне? Атайын чыгымдар болуп ферманы колго алса, деп чал кейип кепчип бары басты. Эрмек ичинен бир аз ирээчип калды. Ошол күнү башкалар уктаганда ооз күйдө Эрмек келинчеги менен шыбырашып сүйлөшүп жатты. Энем түштө чайды өзү салды, деди келинчеги. Бизге чай түтпөс болду деп ачуулангансып күңкүлдөгөнүн угуп калдым. Мурда чайды ким салчу эле? Чай столдун тартмасында эле туруучу, мен эле сала койчумун. Аялдар майда сөздү айта берет. Эркек ага аргасыз макул болот. Сен ушундай китеп сөзүн айта бересиң, деди келинчегин. Жок, мен байкаймын да. Айтмакчы, кечинде от жагайын десем, энем көң даяп жаккыла, отун жайында да керек, деди. Анан мен коркуп далайга чейин от жакканым жок. Алда сенин коркоктугуң, чын айтам, бекер эле көчүп келген экенбиз, деди келинчеги. Мен келин өңдөнүп жүрө албайт экенмин. Ичим жаман бук болуп жүрөт. Анда иш таап бериш керек сага да. Эрмектин трактор албай койгон кабары туугандар арасына тез тарады. Ферма трактор берсе албай коюптур. Ал эмнеси экен анын? Атасынын баласы да. Эми чалга салмагын салып жата береби деген сөздөр Эрмекке билинбей үйдөн үйгө кыдырып жүрдү. Жаманкул кемпирине аш керек корсулду. Эрмекке болсо ачылып сүйлөбөй калды. Албетте тууган менен артык чыгымдар боло бермек беле. Чалдын оюнча Эрмек баягы атасын тарткан шор маңдай бойдон калыптыр. Атасы дагы ак жүрөктүк кылам деп ушинте берүүчү. Бирөөгө боору оруп эмне кылат? Куйрукту кысып, эл катары жан багыш керек. Эми айткан менен ферма ага дагы трактор бере алабы? Акыйкатчылыгын көр мунун. Эрмектерде Жусуй конокко чакыра элек болчу. Анткени малдан колу бошобойт. Койлордон төл алуу бул чабандар үчүн жанын сабап иштей турган мезгил. Бул аяктаганда козулары чыгымсыз болсо, чабандар абдан кубанышат. Март айынын 2 жарымында Жусуй Эрмектерди конокко чакырды. Кол тийбеди, ийгиликтин эрте кечи жок эмеспи деп үзүр айтты. Эрмек барган соң тамак пышкыча туугандар менен шыгы жок деп аталган бул агасы ага ачылып сүйлөп отурду. Тууган деген, деди Жусуй, көтөрүлө түшсөң да, начарласаң да ушакташат. Деги буларга катышуунун кажети жок. Тиги чал да оңой чал эмес, деди ал Жаманкулду айтып. Менин өз атам болсо да, анын акылына көп күнөө бербеймин. Сен алып берген тракторун албай койдуң беле? Алганым жок, деди Эрмек жайгана. Ал өзү жакшы иштейт тура, же ордуна башка трактор бербеди. Ал деле биз өңдүү жумушчу да. Аның туура, бирок эми иштешиң керек. Бекер жүргөнүң жетет. Жаздын алды менен үй салууга кириш. Колдон келишинче жыгаш ташына жардам беребиз. Бул силер кызык экенсиңер, деди Эрмек. Тиякта көрбөгөн нерсени мында көрүүмө туура келип жатат. Кыязы туугандардын мага деген сонуну таркаса керек. Мен мында келип бир мектеп бүтүрөйүн деп калдым. Ал бул сөздөрдү көчүрүп келээрдеки Жаманкулдун убадаларын эскерип айтты. Эч нерсе эмес, буга ачылануунун деле кажети жок. Баарыбыз эле ушундай күндү көрүп, бир тыянакка келгенбиз. Элдин тапшырган жумуштарын жакшы иште. Мында ак ниеттүү жумушчулар көп, а туугандардын сөзүнө кулак салбай эле кой. Мени баары жаман көрүшөт. Эртең эле бир коюмду союп, баарын конокко чакырсам, мына тууганчылыкты билет экен ушул. Жусуйду бекер эле кеп сөз кылабыз дешип, кайра мактай башташат деп, ал күлүп калды. Эрмектин кандайдыр көңүл ачыла баштады. Ушулар тууган дешип кыйын күпүлдөшөт, деди дагы Жусуй. Бирок бири-бирине тыйын жиберишпейт.
Сен дагы түшүнө элексиң, бирөө чакырып чай берсе, сен да чакырып чай беришиң керек. Иш ушундай иним. Жусуй дагы күлдү. Андан көрө үйүңдү салып, элден жеген эттериңди кайра тартууга камына бер. А менин сыйым карыз эмес. Буга Жусуй да Эрмек да абдан күлүп калышты. Ал туугандарына келгенден бери мынчалык каткырып күлгөн эмес. Агайын экөө тиричилик жөнүндө кызуу сөйбөткө өттү. Бирин-бири кээде кубаттап, кээде каршы чыгып талашып да жатышты. Деген менен Эрмек өзүнүн тууганды билбеген кара мүртөс агасын жакшы көрүп калды. Анткени турмушка болгон көз караштары көбүнчө окшош чыккан кишилер гана бирине бири жакындайт. Ал эми андан башка нерселер данакер болгон жакындык көпкө туруштук бере албайт эмеспи? Бая трактор албай койгон күнү механикалык цехке барсам, эскирген бир ДТ талаада турат, ага эч ким ээ эмес экен деген оюн айта салган Эрмек ошону алсам деп билдирди. Колуңан келеби? Деди Жусуй ишенкиребей. Эмне үчүн колуман келбейт? Мен 1-класстагы трактористмин. Анда ушент. Сөзүн эки кылганың үчүн эми сага трактор беришпейт. Эрмек муну көңүлүнө түйүп койду. Иш башталарга дагы 20 күн бар. Ушул убакыт ичинде эски тракторду ремонттоп үлгүрүш керек. Ал азыртан эле колуна ачкыч алып, тракторду чечип киргенсип ойлонуп калды. Сен тааныш элек болсоң керек. Башка механик жакшы киши. Да, деди Эрмек. Мен бул ишти эртең эле баштаймын. Эгер ишке киришип калчу болсоң, биздин үйгө көчүп ал. Мен бардыгына түшүнөм. Тууганчылык үчүн эмес, ишиңе жардам үчүн гана берем. Эрмек ойлоно калды дагы ушул акыл түзүк деген чечимге келди. Анткени жакынкы күндөн бери Жаманкул күрөң кабак болуп, көп ачылып сүйлөшпөй жүргөн. Жаманкулдун кемпиринин чырагына май таамп, атасын тартат деген ошол бизге эзелтен эле жакшылыгы жок эмес беле деп жатканын келинчеги угуп калган болчу. Бул сөздөр ага оор тийсе дагы карыларга теңелүүнү ылайык көрүшкөн эмес. Анын үстүнө чай, көң жөнүндө да сөз чыгып, кыскасын айтканда, үй ичинде табигый түрдө бир жагымсыздык өкүм сүрө баштаган. Эрмектер кайтаар учурда Жусуй мындай деди. Эртең жеңең барсын, үйдү шыпырсын, бул келин менен тазалап кирип алгыла. Жусуйдун үйү дагы Жаманкулдун үйүнүн төмөн жагына салынган. Эртеси эртең менен чайын ичип болгон соң Эрмек башка механикти издеп кетти. Жусуйдун аялы келди дагы келинин ээрчитип барып жаңы үйүнө от жага баштады. Терезеде турган чаңды сүртүп, шыпырып заматты эле кирүүгө ылайык кылды. Үстү газета менен жабылып, столдо турган телевизорду дагы чүпүрөк менен аарчып, чаңдан тазартты. Эрмек келгиче экөө жүктөрдү дагы ташып, үй ичин татынакай кылып жасап коюшту. Анан абысындар чайын иче отуруп сөзгө кирди. Жаңкы деп күйөөсүн эскиче тергеп, Жусуйдун аялы баштады сөздү. Иштен башканы билбейт, туугандары жаман көрөт. Ошондо дагы баарынан оокатыбыз тың. Газетага дагы жазып, грамота менен сыйланды. Келини унчукпай угуп отурду. Түндө силер кеткенден кийин бул инимден үмүт күтүүгө болот деп уулду жакшы көрүп отурду. Бул жердин жаштарынын кээ бирлери жаман жерге кирсин. Бизде теги Кызыл Октябрда жаштардын кружоктору иштейт, деди келин. Жаштардын бирөө мас болуп чатак чыгарса, достук сотко тартышат, уят карышат. Анан эч ким да жаман болгусу келбейт. Атам силерди да жаман көрүп калаар бекен, тартынбай эле койгула. Эшиктеги отундан, көңдөн жага бергиле. Жазында дагы чаап алабыз. Абаң айтып кой деген. Койлорго чөптү кантер экенбиз. Чөп төгөнүп баратат деп энем каңкуулай берүүчү болду. Чөп бар, деди жеңеси. Тоодо желбей калган бир үймөк чөп бар. Ошондон бир араба алып келип, салып берип турарсыңар. Чай ичип болгон соң дагы жеңеси Эрмекти 1 сааттай күттү. Ага отун, чөп жайын айтуу керек эле. Бирок ал кечиге берген соң кете берди. Эрмек кечки саат 7-де келди. Колу башы капкара, таануулары дагы майланып алыптыр. Ал жаңы үйгө кирип келери менен көңүлү ачыла түштү. Кудум эле өзүнүн тигил жактагы үйүндөй, балким андан да артыгыраак үстөлдө телевизор турбайбы? Эрмек колу башын жууп сүртүндү дагы жеңем келдиби деп сурады. Келди, тоодо чөп бар дейт, бир араба тарттырып алсын деди. Көңдөн тартынбай жага бергиле деди. Деп бардык жаңылыгын секунда ичинде күйөөсүнө айтып үлгүрдү келинчеге. Жакшы, деди Эрмек тамекисин чыгарып жатып.
ремонтко кириштиңби? Ермек башын ийкеди. Ал эртең менен башкы механика жолугуп документтерин толук көрсөттү. Анан өзүнүн эски тракторду ремонттоп ишке салаарын айтып, буга жардам беришин өтүндү. Башкы механик Эрмектин ишинин натыйжасы эмне менен бүтөөрүн ойлобостон эле макул болду. Анткени ал Эрмектин өтүнүчү маанилүү деп билди. Бул күнгө чейин трактористтер анын алдына келсе да, тракторлорунан зарлай турган. Ал эми мунун талабы жардам берүүгө арзый турган иш да. Эрмек андан макулдук алгандан кийин эле Алмазбековдун трактору менен шалдырап, гусеницалары дагы чачыла жаздап калган эски дытыны ремонт залына сүйрөтүп алды. Анан механиктин жардамы менен ачкычтарын алып, бирден ишке киришти. Түшкү тамакка тарап жатканда ал аны да унутуп ремонтун улантты. Кечинде жедеп курсагы катуу ачканда гана үйүнө кайтты. Кеминде 20 күн алып урушкамын. 15 күндө ишке салам деген оюм бар. Запчастары бар эле болсо тез бүтүрөмүн. Жаман киши кармаган машина экен, сен кантесиң, иштейсиңби? Байыртең саанчы келиндерге кезигип сурап көрдүм, орун бар дешти. Мындагылар үй салып, анын ичин туш кийиз менен жуурканга толтуруп алган соң эле эми акчанын кереги эмне деген ойго келишет окшойт. Келинчеги дастуркон жайып тамак берүүгө камынды. Күндөр өтүп жатты. Эрмек келинчегин саанчылыкка киргизди. Үй оокатын болсо эртели кеч бүткөрүп жүрдү. Тракторду бөлүктөп, бардык майда тетиктерине чейин жууп жатты. Буга 10 күндөй убактысын сарптады. Механизмдеги илдетти кылдаттык менен текшерип, запчастары барларын салды. Жокторун мүлдө иштеп чыгып, тонолгон тракторлордон алып кошту. Ийрейген жерлерин слесарьдын жардамы менен түзөттү. Берилип иштегенде кайтпас ирк, талыкпай изденүүлөр табыла берет эмеспи? Кыйынчылыкты жеңип, көздөгөнүнө жетүү ар качан берилип иштегендиктин жемиши. Өңүнөн азып калган Эрмек механикалык цехтин ар жагындагы иштен чыккан машинанын запчастарын таштоочу жерлерди карап кайра келе жатты. Ага эми бир эле кичине бөлүк керек, бирок ошону көчөтөн бери издеп таппай жүрөт. Ал алдында күтүп турган башкы механикти көргөн жок. Эрмек дегенде жалт карады. Таптыңбы? Жок. Механик анын өңүн карап турду дагы. Шаарга РТСга барып келсең дейм. Ал жерде менин тааныштарым бар эле. Барса барайын. Кечинде Эрмек үйүнө өтө капалуу келди. Анткени слесарлар 3-чү жолу жасап берген лапкасы дагы ийилип, керекке жарабай калган. Тамагын ичип, китеп карабастан кроватка өзүн таштады. Эртең РТЦдан бирдеме табылбаса иш бүтөт. Эшик акырын ачылды. Үйгө Жаманкул кирди. Эрмек салам айтып көңүлсүз ордунан турду. Тракторуң бүттүбү? Бир тетиги табылбай жатат. Эрмек ичинен кандайдыр ызалана түштү. Дагы пикир каршылыгы өкүм сүрөрүн ал билип турду. Чал бекер келип турган жок. Теги столовойго завхоз керек экен. Майлуу көп болбой ошого кирип алсаңчы. Катуу деле жумуш жок. Анын үстүнө эт май колуңда болот. Аны кайдан иштей алайын? Эрмек өзүн зорго токтотту. Анын саал бош сүйлөө менен улам чыны менен эле трактордон тажаган экен деп түшүндү теги. Бул жердегилер эң жаман көргөн баласын трактористке берет. Жыргап жүргөн бир трактористти көрө албадым. Ушундайыңда таштасаңчы. Мен элге шылдың боло албайм, деди Эрмек. Бир аз күн менин эркиме коюңузчу. Чал тыржыя түштү. Боор ооруса боорго тебет деген ушул. Бир тууган болсоң дагы кыйбай иштин жайын айтса, тээжиктенет. Куд эле атасы кыйналбай иштеп жамбаксын дейм, деди чал үнүн катуу чыгарып. Эмкилер терс болуп чыгышыптыр. Эрмек кескин айтты. Коюңуз, мен мында жамбак албай келгеним жок. Ар бир кишиде бир максат бар да. Максат? Максат ичиш жеш, деди чал. Анан ордунан туруп, булардын максаты жилик майын түгөтүү деп күңкүлдөп койду. Эрмек ызадан жарыла жаздады. Ошол түнү уктай албады. Ал ойлонуп жатып Кызыл Октябрды эстеди. Андагы кызуу иштер, жагымдуу достук лыпылдатып өзүнө тарта баштады. Кайтып эле келсеңчи деген сыйт. Алар туугандарың сенден сууна баштады. Кел, эртерээк кел. Ал башын силкип көтөрүп алды да кайра жатты.
Эртеси шаардагы РТЦга кетти, бирок эчтеке таппай куру кол кайтты. Чыны менен ушул бир кичине темир бардык ишин токтотобу? Туура темир кичинекей эле, эгер ал табылбаса, анда Эрмектин бүткүл эмгеги талаага кетет. Ал тургай алдыга ойлоп койгон комплекстүү звеносу дагы ишке ашпай калат. Ошентип ал жеңилет кыскасы. Туугандарына да, башка механизаторлорго да айта жүргүдөй шылдың болот. Андан кийин болсо, столовойго завхоз болуп кирет да, май талканын мыкчып, колун жалап дегендей семире баштайт. Бул кезде чалдар ай жаштар дешип, баштарын чайкап, оортун чыкылдатышат. Кайран күч, темир тезекке кеткен. Мына азыр жыргадың. Ал РТЦдан келип эле айласы кетип, трактордун жанында ойлонуп турду. Адамдын шайын кетирип, чыгаар тешик табылбай койгон оор минуталар ар качанда кишиге кезиге берет эмеспи? Дал ушундай учурда колунан эч нерсе келбесе да, башын сылап, бир-эки ооз жылуу сөз айта билген киши көздөн учат. Эрмек ойлонуп отуруп, жанына акыры басып келген кишини дагы байкабады. Келген киши кагазга оролгон бирдемени Эрмектин так мурдунун астына такаганда гана ал башын көтөрө койду. Бул эмне? Эрмек кармап көрүп эле кагаздача койду дагы ыргып турду. Тышынан караган киши кагазга жылаан ороп келип, тамашалап кармата салдыбы деп ойлонгучалык эле. Жылуу чырай Алмазбеков Эрмектин кубанып турганын көрүп, унчукпай күлүмсүрөп турду. Эрмек болсо лапкаларды өөп, бийлеген кишидей тыбырчылап жатты. Б колхозуна баргам деп Алмазбеков кубана түшүндүрө баштады. Карасам, сеникиндей бир трактору бузулуп, машинага ыргытып жатышыптыр. Бул эмнеңер десем, бул керексиз темир деп жооп беришти. Дароо эле эсиме сен келе түштүң. Өз ишимди таштап, чечинип алып, мен дагы четинен бузуп кирдим. Бир сааттай алпурушуп жатып, лапкаларды чыгарып алдым дагы, кой эме, баатырлар, жанатан иштеп бергениме ичиңерден болсо дагы рахмат айтып койгула деп жолума түштүм. Чоң рахмат. Мына эме, кара тулпарым эртең эле стартка чыгат. Жүр эме баатыр, сенин жакшылыгыңды билейин. Алмазбеков буга ынанган жок. Анткени ал унчукпай турган. Сенин жакшылыгың үчүн мен сени унутканым жок. Андан көрө сенин изги тилегиңе мен рахмат айтам. Бул демес, сен аны козгобой эле кой. Звеного мен сени көрсөтөм, макулсуңбу? Сени менен иштөөгө болот. Эрмек үйүнө өтө кубанычтуу келди. Ремонтко киргенден бери унутуп калган койлорун көрдү. Аларды сугарганын, чөптү маалында салып турганын аялынан сурап билди. Тоокторунун дагы ал жайын сурады. Кыңылдап ырдаган бойдон короону шыпырмак болду. Бирок кеч болгон соң аны эртең мененкиге калтырды дагы отун жарып кирди. Жарган отундардын келинчеги үйгө ташып жатканда отун алып бермиш болуп, анын колун кармалап ойной баштады. Жылуу сезим боюн бийлеген келин мыйыгынан күлүп, колун кара күчкө тартып алды. Эртеси түшүп оогондо Эрмектин трактору телчип куроого чыкты. Бир канча трактористтер, башкы механик тегеректеп анын жеңишин куттукташты. Андан кийин кыймылдаткычтын үнүн угуп туруп, башкы механик өзү айдап көрдү. Баары жайында. Трактористтер деди. Башкы механик ыңгайлуу учурдан пайдаланып, силер Эрмектен үлгү алгыла. Берилип иштесе, кишинин колунан келбей турган эч нерсе жок. Көрдүңөрбү иштин жайын? Капиталдык ремонтко дагы жарабайт делинип, эсептен чыгарылган тракторду ишке жарактуу кылган Эрмектин зобулосу ашты. Механизаторлор аны барктап, сыйлап, мактап жатышты. Бул кабар элге таркаганда, ушундайын билип көчүрүп келбедимби деп Жаманкул көрүнгөнгө мактана берди. Директор Эрмекти чакырып алып, сен биздин механизаторлор арасында жаңы иш баштай алдың деп баалады. Бирок Эрмек өзүн көтөрө калган мындай кырдаалга мактанып кеткен жок. Кишинин илгерилешинин өзү толкун сыяктуу бирде өркөчтөнүп, бирде басаңдап турат эмеспи? Элдин көзүнө бир мезгил жакшы көрүнгөн киши дагы бир мезгилде жаман көрүнүп калышы мүмкүн. Эрмек өзүнүн кадыр баркын көтөрүүгө шарт түздү. Албетте оңойлук менен колго келбеди. Ал эми бул жеңишин бекемдеп, илгери умтулбаса, анда акырын башка шартка орун берет. Ошентип анын кадыр баркы жылт этип кайра өчкөн чычаланын кыпынындай чогунан айырмаланбай калмак.
Эрмек тракторын ишке жөндөмдүү кылгандан кийинки 3-күнү ферманын бардык тракторлору эртең менен соколорун сүйрөп конторанын алдына келишти. Жөрөлгө боюнча кичине кызыл желек карт тракторист Белековдун дытысына кадалды. Экинчи орун Эрмектин, андан кийин анын звеносундагы Алмазбековдун трактору дагы башкалары катары менен тизилишти. Ферма башчысы Мадрая карап сөз сүйлөдү. Ишиңерге ийгилик тилеймин. Бизде эми бир жаңы комплекстүү бригада пайда болду. Муну жолдош Керимбеков өзү башкарат. Андан кийин ал участоктарды белгилеп берди. Аягында келип гана жолдоштор талааны көздөй марш деп күлүп жиберди. Трактористтер тракторларын оталдырышты. Анан артынан козголгон 9 ДТ болор-болбос чаңын буруксутуп, талааны көздөй өзүнчө бир механизация кербенин түздү. Эрмек рычыкты бекем кармап, өзүнүн туулган жеринде биринчи рет соконун тишин жерге салаарын ойлоп бара жатты. Эми көзүндө утуп чыгуу, андан кийин келээрки жылы өз күчүнө сүйөнүп, өзүн гана оңдоо керек. Жусуябам калыс, бирок анын да алсыз жери бар. Ал башкаларга таасир этүүнү көздөбөйт. Кутунун ичинде гана жаткан кымбат баалуу буюм өңдү. Ачал болсо, эскилигин али таштай элек. Тууган бул айтаар сөзгө гана керек. Ал эми тууганга сүйөнүп жашайм десең, мүлдө майышасың. Тууган күндө тийген күн эмес. Сиздер белгилүү жазуучу Аман Саспаевдин «Тууган» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.